Мекенди сүйүү деген кандай болот? Жана мекенди кантип сүйүшүбүз керек? Биз мекенди канчалык деңгээлде сүйөт экенбиз келгиле билип алалы. Ибрахим алейхиссалам дуа кылат экен. Эй Аллахым, мына ушул мекенди мага амандык мекени кылгын деп дуа кылат экен Ибрахим алейхиссалам. Андан мурункулар да, андан кийинки пайгамбарыбызга чейинкилер да, пайгамбарыбыз дагы ушундай деп дуа кылышкан экен. Ал заттан кийинки имамдар дагы, имам Ахмад ибн Ханбал дагы бир күндө 100 жолу дуа кылат экен, 99-уну мекениме деп дуа кылат экен. Мекениме тынчтык бергин, амандык бергин, өсүп өнүгүү, токчулук, молчулук, береке бергин деп дуа кылчу экен. 100дөн 99-ун мамлекетине сурап, аягында ошонун катарында мага да тынчтык, амандык бер деп дуа кылчу экен. Эмнеге үйүңүзгө 100дөн 1 бөлүгүндө гана сурайсыз десе, мекеним тынч болсо, менин үйүм да тынч болот. Журтта бейпилдик болсо, менин да үйүмдө бейпилдик болот деген экен. Имам Ахмад бин Ханбал туугандар. Мына ушундай заттар дагы ушундай дуа кылган экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын баштарына оор күндөр түшүп, динин жайылтууга мүмкүндүк бербей, кысымга алып, анын динин кабыл кылбай журтунан кууп чыгарышкан. Ошондо Меккеден чыгып алыстап барар экен, улам туулуп өскөн жерине карап, өз журтун таштап кетүүгө мажбур болгон. Кийин Мекке дээрлик көрүнбөй калган жерге барганда, бир дөңсөөгө чыгып ушундай деген экен. Кандай гана кооз шаарсың, сенин жытың кандай гана жагымдуу эле. Мага аябай сүйүктүү шаарсың, сени аябай жакшы көрөм. Эгерде сенин бооруңда жашап турган мына бул коом мени куугун кылып чыгарып жибербегенде, мен сенден башка эч бир журтту өзүмө башпаанек кылбайт элем. Мына ушинтип жүрөгү канап журтунан чыгып кеткен. Жолдо жүрөр экен, Мекке тарапка улам карап коюп, ал шаарынан айрылууну эч каалабай кетип барар эле. Жүрөгү Меккеден айрылууну каалабай журтуна тартып турар эле. Ошондо Курандын бул аяты түшкөн. Аллах Таала айтып жатат: "Эй Мухаммад, кайгырба. А деп артыңа карап жатканыңды биз билебиз. Сага Куранды түшүргөн Аллах ант берип айтат: Бул Мекке жакында сеники болот. Бул Мекке сенин үммөтүңнүкү болот. Бул Меккеде кыяматка чейин сенин үммөтүң болот. Кайгырба" деген аят түштү. Мына ушул аят менен бир аз көңүлдөрү тынчтанып, Мадина-и Мунаввара шаарына кирип келди. Мединага келип отурукташкандан кийин Меккеден келип калган адамдардан дайым отургузуп алып, ынтызарлык менен Мекке жөнүндө сурайт экен. Мекке тынчпы? Мекке кандай болуп калды? Мекке жөнүндө айтып берчи деп. Бир күнү Асил деген бир жигит келди. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам: "Эй Асил, Мекке кандай болуп калды?" Асил: "Я Расулаллах, Меккенин көгөргөн дарактары саргайган" деди. "Бардык жер чаң тозгон" деди. "Таштары кызыган, суулары азайган" деди. Мына ушундай таризде сүйлөр экен. "Болду кыл эй Асил" деди. "Менин жүрөгүмдү канатпа. Болду сүйлөбө, жетет ушунча айтканым." Мына ушул зат Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам өзү туулуп, балалыгы өткөн, чоңойгон, үйлөнгөн, перзенттүү болгон журту жөнүндө ушунчалык ойлонуп отуп кетти. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам сапарга чыкса, Мекени Меккеге жакындашып калганда, журтунун үйлөрүн тээ алыстан көрүп, төөсүн тездетип чаап келет экен, шашылып чаап келет экен. Биз кээде угуп калабыз бекендештер. Дагы ушул жерге келдик дегендер бар. Ошол кээ бирки тышкарыда жүрүп калып, тышкарынын нанын жеп, тышкарынын суусун ичип, ошол жакка көнүп кеткендер өз мекенине кирип келатканда ушинтип нааразы болуп кирип келгендер бар. Өзүбүзгө суроо берип көрөлүчү. Мамлекет мага эмне кылды дегенден мурда, мен өзүм мамлекетиме эмне кызмат кылдым деп.
Kimdir biri bizdin жашообузду оңдоп берүүсүн күтүп жашоо ал сыздардын иши. Күчтүү адамдар жакшы жашоону өздөрү курат. Мекенди жан дилден сүйүү аздык кылат. Ага ар дайым ак кызмат кылып, жакшы жактарын таанылгыстай кылып өнүктүрүү зарыл. Балким колубуздан көп нерсе келбеши мүмкүн, бирок эч болбосо үйүңүздүн жанындагы жолдун боюна жакшы декоративдик арча же дагы башка бир көчөттөрдү тигүү да мекенибиздин бир көчөсүнө көрк берип туруучу салым болот. Өзүбүз чоң иш кыла албасак, коомдук бириндик менен уюштурулуп жаткан ар кандай иш-чараларга катышып салым кошсок дагы болот. Өз үйүбүздүн тушундагы көчөнү оңдоп койсок деле мекенибизге салым кошкон болобуз. Башта кичинеден баштасак, жараткан кийинкилеринде барган сайын чоң иштерди кылууга мүмкүнчүлүк берет. Мекенди сүйүү ыймандан деп коет. Сүйүү бул алуу менен эмес, сүйүү бул эмнебизди бере алуубуз менен өлчөнөт. Умар разияллаху анху айтат: эгер кээ бир адамдар мекенине сүйүүсү болбосо, бул журт 1-2 муун өтүүсү менен жок болуп кетет. Мекенди сүйүү менен мекен өнүгүп өсөт деген экен. Келгиле, мекенибизди сүйөлү жана өзүбүз жашаган, үй бүлө, урпактарыбыз жашай турган мекенибизге кызыгып, кызмат кылып, балдарыбызга да мекенди сүйүп жашоону үйрөтүп жашайлы.